Сузак районуна караштуу Карадари айыл аймагындагы сел 6 жаштагы Арукенин өмүрүн алды. Анын жансыз денеси кечээ түн жарымда өзүнүн үйүнөн 500 метрдей алыстыктан табылды. Окуяга күбө болгон кошуналарынын айтымында көз жумган кызды куткаруу мүмкүн болбой калган. Берден кыз агып кетти суда. Таппай калдым издеп. Эки адам бойлуу адам суу таш манында болду, думалап атат таш ичинен. Суда думаландым, издедим, таппадым. Кайты менен алып чыктым да бар деген. Канча кишини куткардыңыз бул жерде? 6-та. Ким бул жерде ата-энеси жок бекен? Ата-энеси жок, ошо энеси калган, анан эките небереси калган да. Бир небереси агып кетти, бир небересин алып чыктым экөөнү. Өзүмүнкүн 4-өөнү алып чыктым. Энеми алып чыктым, катынымы алып чыктым, 3 баламы алып чыктым да. 7-тасын алып чыктым. Азыр бул жерде эч ким жок. Азыр биз келгендерге эле тарткызып, эми жардам болорду эле. Анан биякта атканалары да кеткен, малканасы полный кеткен, пескоблок, заборлор полный көчүп эле полный алып качып кете берген да суу. Суу каптаган үйлөрдүн көпчүлүгүндө үй ичтерине да сел кирген. Тургундар кечээден бери барар жери жоктугунан үйүнүн айланасында таң атырышкан. Айрымдарынын үйлөрү таптакыр жашоого жарабай калган. Андыктан алар коомчулуктун жардамына муктаж. Үй тиричилик буюмдары, төшөнчөлөрү жараксыз абалда. Ушул менин үйүм кызым. Жарактуу нерсенин өзү калган жок. Эчтемки продуктам, бул көрпө төшөгүм, буюмдарым, мына мебелдерим бардыгы бирден сууруп чыкты. Эч нерсем калган жок. Даже документтеримден бери кетти. Продуктабыз жок. Өзүм пенсионермин. Ушкардай айыл өкмөттүн тургунумун. Кимдер бар болчу кече үйдө? Неберем экөөбүз элек. Неберемди зорго алып калдым. Ошого сүйүндүм. Майли, бул табыла турган нерсе. Неберемди зорго алып калдым. Болубам кыздын баласы эле. Билесиң, кыздын баласын багыш кыйын. Ошо. Ушуларды көрсөткүлөй эми. Катуу жааган жамгырдан сел дамбалары жарылып, болжолду 500гө жакын турак үйдү суу каптады. Учурда 150 кишиден турган комиссиялык топ 3 категорияга бөлүнүп, ар бир үйдү текшерүүдө. Анткени менен өзгөчө кырдаалдар кызматкерлери жетишсиз. Мындан улам кошумча күчтөр, анын ичинен альтернативдүү кызмат өтөп жаткан аскерлер да жардамга тартылмай болууда. Бул боюнча азыр териштирүү жүрүп атат. Канча үй камсыздалды, канча үй канчалык мындай жабыр тартты, баардыгын бүгүн азыр комиссия иштеп чыккандан кийин баардыгын мындай тактайбыз. Кошумча азыр милиция кызматкерлеринен бир 40 адам тартылып атат. Андан сырткары мен ушул райондук военкоматтын жетекчисине азыр тапшырма бердим. Орун басары бул жерде экен. Район боюнча альтернативдик служба бар бизде. Ошолордун баарын мобилизация кылып бул жерге иштетсин. Себеби мыйзам бар, 108 саат алар милдеттүү иштеп бериш керек мамлекетке. Ошол 108 саатын ушул жерге келип иштесин деп азыр тапшырманы бердим. Азыр мобилизация кылып атышат. Ушул тапта айыл аймагына 25 чатыр тигилип баштады. Коопсуздук үчүн авариялык абалга келген турак үйлөрдүн жашоочулары чатырларга жана мектептин спорт залына көчүрүлмөкчү. Айылды бир топ түйшүккө сылган кырсыкка дамбалардын жарылганы да себеп болгон. Мындан улам 9 жыл мурун курулган суу тосмолору боюнча да тергөө иштери жүрмөй болду. 25 палата тигилет. Мындан сырткары азыр жарандык коргонуу комиссиясы болжолду 20 жаранды көчүрүш керек деген. Азыр 20 жаранды көчүрүп чыгышат бул жака. Дагы жарандык коргонуу комиссиясы иштеп атат. Дагы канча үйдү кооптуулук деген табылган болсо, мектептин жана садиктердин зданияларына жайгаштырабыз. Эгер керектүү боло турган болсо, дагы өзгөчө кырлар министрлик тарабынан чатырлар бөлүнүп берилет. Жана азыркы мезгилде күйүүчү май 2 тонна 200 литр күйүүчү май бөлүнүп берилди жергиликтүү бийликке. Адистердин айтымында Жалал Абад облусунда 2000ден ашуун кооптуу дейилген аймактар бар. Алардын катарында Чаңгырташ айылы да катталган. Кошумчалай кетсек, мындай тилсиз жоо өткөн аптада Аксы районунда катталып, 8 кишинин өмүрүн алган. Кече жаанда Аксы районунун Авлетем айылына да сел келип, бир нече үйлөрдүн короолорун жабыркаткан. Бибисира Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.